Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 21 сабак өзүн өзү тарбиялоодо терс сапаттарды жоюп кыскартуу ыкмасы тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова. Өзүн өзү тарбиялоонун башталышы бул аң сезимдердин инсандык өнүгүүгө багыт алуунун, жан дүйнөнүн байлыгынын белгиси деген агайдын эң жакшы сөзү менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Терс сапаттарды жоюп кыскартууда өзүн өзү тарбиялоодо бир нече жакшы сапаттар башка бир нече терс сапаттарды кыскартып жоюшу мүмкүн. Же болбосо тескерисинче бир нече терс сапаттар оң сапаттарды жок кылышы мүмкүн. Бул мыйзам ченемдүүлүккө мисал. Эгерде адам эмгекчил, тырышчаак, чыгармачыл, изденүүчү, тынбай мээнеткеч сапаттарын өзүндө пайдаланса жана ошол боюнча өзүн өстүрсө, ал сапаттар өсүп, кубатка кирүүсү менен жалкоолук, бекерпоздук, жатып ичерлик, ыкшоолук, уйкучулук жана башка терс сапаттар кыскарып өзү эле жоюлат. Же болбосо тескерисинче жалкоолук, ыкшоолук жана башка терс сапаттар өсүп кетсе, иштермандык жана башка көптөгөн оң сапаттар жоюлуп кетет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, сиздер буга чейин өзүн өзү тарбиялоодо ээрчишүү жана жоюп кыскартуу ыкмасы жөнүндө маалымат алгансыздар. Ал эми азыр топтоштуруу ыкмасы жөнүндө түшүнүк аласыздар. Өзүн өзү тарбиялоодо адамда бар болуучу жакшы оң сапаттарды издеп, окуп, үлгү алып, анан ошолордун тектеш, өз ара байланыштууларын бириктирип, топтоштуруп өзүн тарбияласа дагы абдан жакшы, жемиштүү болот. Мисалы, эмгекчилдик биринчи топ, чыдамкайлык, кайраттуулук, чечкиндүүлүк жана башкалар. Экинчи топ, токтоолук, бир сырдуулук, өзүн кармай билүү, ыргактуулук, салмактуулук, салабаттуулук, тереңдик, оор басырыктуулук жана башка сапаттар. Үчүнчү топ, эр жүрөктүүлүк. Мында тайманбастык, марттык, эрдик, баатырдык, чечкиндүүлүк, эрктүүлүк, күжүрмөндүк жана башка сапаттар. Адамда бар болуучу бул сапаттарды ушул сыяктуу оң сапаттарды табып, мазмунун окшоштугу боюнча топтоштуруп алса жана ошону өзүндө туруктуулук менен тарбиялай баштаса, жогорудагы биз айткан 3 топтун ар биринен 1-2 сапатты жакшы тарбиялап өздөштүрсө, демек адам калган окшош сапаттар топтолуп, калыптанып, өзүнөн өзү тарбиялана баштайт. Демек, урматтуу угармандар, булардын ар бири адамды адам кылып, өзгөчөлөнтүп өстүрүүчү, башкаларга чоң пайда, жакшылык алып келүүчү эң мыкты сапаттар болуп эсептелинет. Урматтуу угармандар, бүгүнкү сабакта сиздер өзүн өзү тарбиялоодо терс сапаттарды жоюп кыскартуу жана жакшы сапаттарды өзүндө топтоштуруу жөнүндө маалымат ала алдыңыздар. Ал эми биздин кийинки чыгарылышта өзүн өзү тарбиялоодогу терс сапаттарды издеп таап, аларды жоюуга өзүн өзү тарбиялоо жөнүндө маалымат аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта калыңыздар.